Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Социалдык тармактарга Кыргызстанда иштеген кытайлыктар бала жеген жер табылды деген жалган видео тараткандар изделип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришинче, бул тарап жаткан маалымат чындыкка дал келбейт. Эске салсак, интернетте буга чейин видео тарап талкууга алынган. Анда тоолуу жерде аялдар ыйлап, кишилер кыргыз тилинде нааразы болуп сүйлөп жаткандыгын көрүүгө болот. Бул видео 10 январда Кумтөр кенинде жер көчкү басып калып, табылбай жаткан 2 адамга арналып Куран окулган учур деп айтылат министрликтин маалыматында. Ички иштер министрлигинин маалыматында учурда милиция кызматкерлери бул маалыматты тараткандарды табуу үчүн зарыл болгон аракеттерди көрүп жатканы айтылган. Кумтөр компаниясынын табылбай калган жумушчуларына жаназа окулуп, анда бир топ адам катышкан. Жаназа учурунда тартылган видео соц тармактарда бурмаланып таратылып жатат. Тактап айтканда, Кыргызстанда Кытай жарандары иштеген жер табылган айтылып, кытайлар жеген балдар табылды деген маанидеги аудио жаздыруу видеону коштогон. Ички иштер министрлиги бул факты чындыкка дал келбестигин билдирип, маалымат тараткан булакты издөөгө киришти. Эске салсак, 10 январда Кумтөр кенинде жоголгон 2 кызматкер Өмүрбек Ишенбеков менен Жолдошбек Жунушевди издөө иштери токтотулган. Аларды табууга жалпы 146 киши тартылып, 40 күн издешкен. Маркумдарга жаназа окулуп, ага бийлик өкүлдөрү, Ысык-Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев, Кумтөрдүн кызматкерлери, ÖKMдин кызматкерлери жана жоголгондордун жакындары катышкан. Облус башчысынын айтымында 2 кызматкердин айылына бала бакча куруу боюнча Өмүрбек Ишенбеков жана Жолдош Жунушевдин туугандарынын демилгеси менен Кумтөр Голд компания жетекчилиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. 7-8 августтагы Кой Таш окуясы боюнча кылмыш ишине айыпталгандардын жактоочулары материалдарды изилдөөгө киришти. 24 KG агенттигине мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Сергей Слесаревдин билдиргени боюнча иш 50 томдон турат. Жазык процессуалдык кодексинде бардык документтерди изилдөө үчүн регламенттей турган мөөнөт жок. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы бизди шаштырышы ыктымал. Ал эми биз тараптан болгон ар кандай эскертүүлөрүбүзгө болсо процессти созуктуруп жатышат деп кайра бизди айыпташы мүмкүн, деди жактоочу. Ал Алмазбек Атамбаев 8 эпизод боюнча шектелип жатканын айтты. Анда массалык башаламандыкты уюштуруу, адам өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, бийлик өкүлүнө карата зомбулук же коркутуу, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, куралдуу мыйзамсыз жүгүртүү, кишилерди барымтага алуу, адам өлтүрүүнү уюштуруу беренелери тууралуу кеп болууда. Ички иштер министрлиги кылмыш кодексинин бир канча беренелери массалык башаламандык, бейбаштык, адам өлтүрүү, адам өмүрүнө кол салуу, бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук же коркутуу, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, куралды мыйзамсыз жүгүртүү, кишилерди барымтага алуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Алдын ала маалыматка ылайык, иш боюнча 12 киши айыпталуучу макамына иш менен таанышып бүткөн соң башкы прокуратурага жолдонуп, андан ары сотко өтөт. Жактоочу сот жабык өтүшү мүмкүн, деди. 90-жылдары Кыргызстанда кичинекей балдар бандит болгулары келсе, кийин депутат болгулары келип калган. Эми бажы кызматында иштегилер гана келет болушу керек. Эч жаза албасаң, акча суудай агып турса, байланыш бар, сый бар, айымдары баалуу кийимчен өлкө башчылары калкалап турат. Дагы эмне керек? Албетте, балакайлар бажычы болууну самап калышат да. Жеке булактардан бизге жеткен маалыматтар боюнча, мамлекеттик бажы кызматынын жогорку кызматтагы 15 кызматкери жаңы 2020-жылдын алдында чакан учакты жалдашып, Алматыдан Дубайга учуп кетишкен. Өздөрү гана эмес, үй бүлөлөрү менен. Кыргызстанга шаңдуу компания кайра 2 январда кайтып келишкен. Албетте, бажы кызматы муну четке каккан жооп айтышы мүмкүн. Аны билип эле турабыз. Бирок өздөрүнүн жогорку кызматтагы кызматкерлери жаңы жылда кайда болгонун текшере алышабы. Булак Туз KG. Бүгүн 14 январда Баткен районунун Кызыл Бел айылына чектеш Тажикстандын Гулистон айылында кыргыз-тажик чек арасы боюнча эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсү башталды. Бул тууралуу жеринде жүргөн Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Кыргызстандын делегациясын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеп барды. Ал эми тажик тараптан Тажикстандын вице-премьер-министри Азим Иброхим сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Кыргыз-тажик вице-премьер-министрлери жыйындын башталышында журналисттерге маалымат берип, чек арадагы акыркы окуяларга токтолушту жана чек ара маселесин оң жагына чечүүгө
өтүүгө ниеттенип жатышканын билдиришти. Буга чейин Разаков тараптар кыргыз-тажик чек арасында кырдаал, аны турукташтыруу, коопсуздукту бекемдөө жана түрдүү чыр-чатактардын алдын алуу тууралуу сүйлөшүү боло турганын кабарлаган. Мындан тышкары кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин ыкчамдатуу жөнүндө да маселе коюла турганын айткан. Өкмөт мүчөлөрүнүн жолугушуусу эки өлкө президенттеринин өткөн жумадагы телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн натыйжасында өтүп жатат. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чыр чыккан. Тажик тараптан ок туш келди атылганы кабарланган. Бул чатактан соң Кыргызстан окуя үчүн тажик жарандарын айыптаса, Тажикстан чатакка кыргыз жарандарынын аракети түрткү болгонун билдирген. Кыргыз чек арачылары тажик тараптын маалыматын четке каккан. Буга чейин президент Азимбек Бекназаровду Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси кылып тайындаган. Кыргызстандын Малайзиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болгон Бекназаров качан кызматына киришери жана Малайзияга жөнөп кетери тууралуу азырынча белгисиз. Бекназаровго бул тууралуу суроолор менен кайрылганыбызда 16 январь күнү маалымат жыйын берип, ошол жактан толук айтып берерин билдирди. Кошумчалай кетсек, Бекназаровго элчилик кызматын президент Сооронбай Жээнбеков өзү сунуштаган. Ал эми жаңы дайындалган элчи малай тилин билбесе да, элчилик кызматка барган соң үйрөнүп аларын билдирген. Эске салсак, Азимбек Бекназаров буга чейин баш прокурор, жогорку кеңештин депутаты, убактылуу өкмөттө вице-премьер-министр болуп. Бүгүн 14 январда Бишкекте алтын ген боюнча тегерек стол өтүүдө. Ага белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер, ген боюнча адистер катышууда. Коомдук ишмер Дастан Сарыгулов алтын генин тоноо, андагы акчаны өзү баш болуп бир учтоо менен Атамбаев пайдаланган. Ал өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана пайдаланган. Ошону өкмөт көзөмөлгө алышы керек болчу, бирок унчукпай койгон. Өкмөттү ошондо Темир Сариев жетектеген. Ошон үчүн ал жооп берсин. Менин сунушум алтын гени мамлекетке пайда алып келбеген соң толугу менен токтотулсун. Бирок Атамбаев өзү айткандай, анын чимкирик парламенти токтотпойт го деди. Булак Кыргыз Today KG. Бүгүн 14 январда Бишкекте таластагы жер үй алтын гени боюнча жер үй көйгөйлөр жана чечүү жолдору аттуу тегерек стол өтүүдө. Ага белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер катышууда. Бул иш-чараны уюштуруучулардын бири Айбек Мырза Базарбай Мамбетовдун алтын гени боюнча берген баяндамасынан кийин тегерек столго чакырылгандардан ким качып келбей койгондорунун атын атады. Алар жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын депутаттары Мирлан Жээнчороев, Руслан Казаков, Кенжебек Бокоев. Алар чакыруу кагазын алган менен келбей койгонун Айбек Мырза таластагы жер үй алтын Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар деп сыпаттады. Эске сала кетсек, 4 миллиард доллар алтын бар жер үй алтын генин 2015-жылы Бабанов ээрчитип келген орусиялык чечен бизнесмендерге президент Атамбаев менен премьер-министр Темир Сариев 100 миллион эле долларга сатып жиберишкен. Кыргызстанга 1% да үлүш калган эмес. Азыр жер үй алтын гени 100% чечендерге таандык. Булак Кыргыз Today KG. Алматылык кыз бир нече күн кулчулукта кармалган. Кыздын айтымында аны уурдап кетишип, сойкулук менен иштөөгө мажбурлашкан. Ошондой эле аны ур токмокко алышып, араң качып чыкканын билдирди. Жабырлануучу полицияга кайрылып, божомолдонгон сойкукананы полиция кызматкерлери текшерүүгө алганда башка кыздар дагы туткунда кармалып турганы аныкталды. Бул тууралуу КТК Кези маалымдады. Сексуалдык кулчулукка кабылган кыздын денесинен тамтык калган эмес, кулактары сынып, башы жаракат алган. Ал эми денеси бүт көк ала тытыктар. Ал өзү билдиргендей, туткундалган күндөрү аны болушунча мазакташып, интимдик кызмат кылууга мажбурлашкан. Кордукка кабылган кыз бир жума мурда күндөгүдөй жумушунан чыгып үйүнө бара жаткан. Жолдо машина токтоп, анын ичинен эркектер чыгып, кызды унаага салып кетип, бир үйгө алып барышкан. Алар кызды сойку болуп иштейсиң деген талабын коюшкан. Болбосо ата-энесине эмне кылып жүргөн тууралуу документтик көргөздөрүн айтып коркуткан. Акыры камалган кыз бир нече күндөн кийин жакындарына чалууга мүмкүнчүлүк болуп, полиция кызматкерлери үйдү текшеришти. Анда жеңил ойлогу кыздар интимдик кызмат кылары аныкталып, бул факт боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Мен декларацияларды толтурууга абдан олуттуу көңүл бурам жана дайыма бардык кирешилеримди көргөзүп келем. Андыктан журналисттердин жазгандары чындыкка туура келбей турганын билдирем, дейт депутат Искендер Матраимов. Ал маалымат бир жактуу такталбай жарыяланганын белгиледи. Ал жубайынын бизнестери тууралуу төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Автостолица ЖЧКсы бул жакта жубайымдын 50% үлүшү бар. Алардын акциялары декларацияда башка мүлк акциялар деген бөлүмдө жазылган. Ош Плаза ЖЧКсы 2017-жылы катталган тилекке каршы ал активдүү иш алып бара албагандыгына байланыштуу 1 жыл мурда аны жабуу боюнча салык органдарына кат жөнөтүлүп, ишмердүүлүгүн токтотуу боюнча процесс жүрүп жатат. Пальма жана К ЖЧКсын мен жубайым 2007-жылы ачып, кийин 2012-жылы ишмердүүлүгүн токтоткон. Азыр биз Юстиция министрлигинин онлайн базасын карап чыксак, ал жакта эски маалыматтар жазылып
туруптур. Ошондуктан журналисттерди интернеттен алган маалыматтарды коомчулукка чыгарардан мурда тактап алышын суранат элем. Эске салсак, экономист КЖ Искендер Матраимовдун декларациясынан дал келбеген жагдайды жазып чыккан. Анда депутаттын жубайы Миновар Жумаевага таандык ишкерлик бар экенин, бирок элекуле 2018-жылдагы өзүнүн декларациясына көрсөтпөгөнүн белгилеген. Фактчек КЖ сайтынын редактору Болот Темировго кол салууга шектелип 4 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалгандардын экөө 27 жашта, бирөө 28 жана бир адам 26 жашта. Жана алар Жалал Абад облусунун тургундары болгон. Алар 14 январь күнү саат 7:00 кармалып, Бишкек шаарынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки тергөө амалдары жүргүзүлүүдө деп айтылат маалыматта. Тергөө иштери жүрүүдө. Маалыматка ылайык, 2020-жылдын 9 январында Бишкек шаарына караштуу 1 май районунун ички иштер башкармалыгына Фактчек КЖ интернет сайтынын башкы редактору Болот Темиров жазуу түрүндө арыз менен кайрылып, 2020-жылдын 9 январында саат 12:45 чамасында Бишкек шаарынын Эркиндик бульварынан Азият үлгүсүндөгү белгисиз 25:30 чамасында үч жаран кол салып, күч колдонуу менен сабап, Samsung J7 үлгүсүндөгү 4000 сомдук уюлдук телефонун алып качып, белгисиз тарапка качып кетишкен. 2020-жылдын 9 январында аталган факты Бишкек шаарынын 1 май райондук ички иштер башкармалыгына жоруктардын жана кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 201 беренесинин 1 бөлүмүнө каралган тоноо боюнча иш козголгон. Сотко чейинки өндүрүш иштери Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматына өткөрүлүп берилип, ыкчам тергөө тобунун ыкчам иликтөө издөө иш-чаралары жүрүшүндө 2020-жылдын 14 январында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери тарабынан бул кылмышка шектүү катары 1993-жылы туулган ДБ, 1993-жылы туулган АБ, 1992-жылы ЭЖ жана 1994-жылы туулган АО аттуу Жалал Абад облусунун тургундары кармалышкан. 2020-жылдын 14 январында эртең мененки саат 7:00 Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 98 беренесине ылайык шектүүлөр Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 201 беренесинин 2 бөлүмүнүн 1-2 пункттары жана 3 бөлүмүнүн 3 пункту адамдардын тобу тарабынан күч колдонуу менен тоноо менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда кылмыштардын бардык жагдайларын аныктоо максатында тергөө амалдары уланып жатат. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө бардык жагдайлардын аныкталышы менен шектүүлөрдүн кыймыл-аракетине кошумча юридикалык баа берилет. Эске салсак, Фактчек КЖ сайтынын башкы редактору Болот Темировду 9 январда белгисиз адамдар аталган сайттын кеңсесинин жанынан сабап, телефонун алып кетишкен.